Биринчи турмушка чыкканда ошо жакшы кайнененин колуна туш келипмин да, мен аны билген жокмун да жакшылыгын. Ушундай эле болот, баары бир үй бүлөдө деп ойлоп турмун да, көрсө мен түшкөн жери эле жакшы экен. Ошондо кайненем аябай жакшынакай мындай бир билбегендеримди үйрөтүп, ушундай бир сонун сөздөрдү айтып, мен бат эле неме окуу бөлүмүнүн башчысы болуп калдым мектепте, анан эле директор болуп калдым. Ушундай 6 кызын отургузуп алып, кыздарым, мына жеңер жалгыз гана бирөө. Ушунун сөзү закон эме. Ушуну айтканын аткарабыз. Кызмат кылабыз, азыр ишини бөлүштүрүп алгыла. Сен өкмөттүн ишин кыла бер алдым деп мага, ой жаным, о менин мындай эркем, менин энем бул деп ушунса, мен мунун энеси экенмин деп ушундай бир сыймыктарып, сен эч нерсе кылбай үйдө, ишиңди жакшы аткара бер дейт эле да. Ушундай анан келсе, жеген келди, бул десе тамагын алып келсе, ай мынча жыргал эле. Сонун турбайбы деп. Карасам башка үй бүлөдө андай көрүнүштөр жок. Түшкөн жери жарашса кара келин ак болот дейби эле. Ошон үчүн тиги кайненелер, биринчи мен азырда көп жерде айтам да, кайненелер келген келинди айрыкча башка региондон, мурда эми аз эле келчү да, көлдөн бирин экин эле келип, каланча жеңе көлдөн деп бардылса, айылда эки эле келин бар көлдөн дейт элек, азыр Паултра, көл, Талал, ар тараптан келип калды. Биздикилер барбайт, тияктагылар келбейт. Ошондо кайнене, акылдуу кайнене, ошо келинди чоочун жерге, чоочун регионго келгенде сонун тосуп алыш керек да. Кел жаным алтыным, жаным, биздин үйгө кандай сонун келин болуп келдиң деп, мына биздин чарба, мына үй менен тааныштырайын. Келчи көз бир чайлашалы деп, чай мынча ширин, карачы. Сонун чай кылсың, жаным десе, келин дагы сүйүнүп, бир башкача болуп, баягы өзүнү эркин сезе баштайбы. Алтыным, азыр мен бир жака жөнөп атам, сен үйлөрүңдү жыйнап, анан түшкө тамакка даярдана бер десе, буларга кандай тамак даярдансам экен деп мотивация берилип калды. Жакшы мамиле куралып калды. Мен айтам, биринчи келген келинди жакшы тосуп ал, кучактап ал. Алсыңар, нечөөсүңөр? 5-өө. Мен биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү, сен 6-чысы болдуң. Жаным деп кучактагыла, тосуп алгыла дейм да. Мына ошентип али келин ошол жерде өзүнүн сонун эркин сезет. Значит, кыз башка бирөөгө, үйгө, башка бүлөгө көчүп келген мезгилде келген конок катары ага сый мамилени тутуу зарыл экен да. Эми бул жерде Жанар айым, мен эркек катары мындай деп элестетем да. Келиндер булар эртеңки турмуш жашоосун улап кетүүгө бир трамплин катары колдоно турган жер, бул кайнененин тарбиясы деп түшүнөм да. Себеби кайнене тарбиясын көргөн келиндин жүрүм туруму, мамилеси башкалар менен башкача болот. Мен байкап келем да. Бирок кайнененин тарбиясын көрбөй калган келиндерде кээ бирде кайсы бир олдоксондукту, бир орунсуздук, кемчилдикти көрүп келем. Ошондо кайнене айбаттуу болсо, келини уяттуу болот деген сөз айтылат да кыргызда. Вот сиздин тажрыйбаңызда ушул нерседе сизди жакшы кылып койгон кайненеңиз болбодубу эле? Сөзсүз түрдө бул жерде мен кайненемдин дагы салымы өтө чоң демекчимин. Бирок ошол эле учурда кайненем дагы биринчи жолу келин алгандыктан, жалгыз уулдун апасы болгондуктан дагы бир аз кызганыч сезимдери болду. Ошол жерде мен бул жерде ачык эле айтайын, анткени көптөгөн үй бүлөлөрдө ошол кызганыч сезимдин аркасынан дагы уруш талаштар чыккан. Болсо керекте да сөздөр көп. Чындап эле ушул кызганыч аркасындагы болгон көйгөйдүн баягы энелик мээри менен, баягы балага болгон өзүнүн таза сезиминен кайсыл чекке өтүп кеткендигин өзү байкабай калат экен. Туура айтасыз. Дагы. Анан бул жаатта ошол мен дагы өзүмдүн катачылыктарымды мен кийин түшүндүм да. Анткени эми биз студент кезинде болсо 19 жашында турмушка чыгып атсам, мисалы жолук салынбай эле койбоймунбу деген сыяктуу нерселер менде болгон. Шым эле күйүп жүрө берсем эмне болот деген сыяктуу баягы түшүнбөстүктөн ошондой нерселерди кылып, анан жолук салын дей берет, анан шым кийбе дей берет деген сыяктуу менде баягындай бир аз ичимде карама каршылыктар болгон деп айтсам болот. Анан өзүм деле отуруп сүйлөшүп, анан жолук салынбай койсом кандай болот деген учурлар да болгон. Анан ал деген уят, ал деген мындай эмдей деп айтканда мен баягы ачык айтайын да, жаман көрүү сезимдери да пайда болгон да. Бирок ошол нерселерди мен убакыт өткөндөн кийин түшүндүм. Анткени азыркы учурда өтө түшүндүм деп айтсам болот. Адамдардын үйүнө конокко барып кала турган болсоң, азыркы учурда кими кыз экени, кими келин экени мындай белгисиз болуп турган учур. Ошол эле кайнатасы бар, кайненеси бар үйлөрдө мен ошол учурда айтат элем да, келин чындыгында үйдө ошо келиндей кылып эле өзүн
юбкасын кийип же болбосо халатын кийип башына жолугун салынып жүрө турган болсо, ал бир өзүнчө жакшы сезимдерди мындай алып келет экен да. Коноктордун көз алдында дагы да. Келини карачы кандай татмакай экен дейт. Бул жөнөкөй үйдөгү өзүн алып жүрө турган этикеттин өзүнүн орду бар экен. Ар нерсени мен баягы жаш бойдон барып алып эле эмнеге мындай баягы өзүнүн эркин жашоосундагы эле өзүнүн элестеткенин кой береси келбей, ошондон ажырагысы келбей. Анан ушул учурда дагы баягы кайненем да отургузуп алып, насаатын айтып, жакшыраак түшүндүрүүсү маанилүү экен да. Анан кээ бир учурда эмнеге салынбайсың, андай мындай деп баягы эми урушуп же болбосо баласына айтып салынсын деп баягы баласынын келинин экөөнүн ортосунда уруштарды да жараткан учурлар болот да. Андан көрөкчү мен айтат элем, эркек адамды бул жерге такыр кийлигишпеш керек дагы. Келин менен кайнене өз ичара сүйлөшүп чечип ала турган болсо, бала дагы эки оттун ортосунда калбайт. Эркекке да жеңил болмок. Эркекке дагы жеңил болот. Анан бизде бул жакта дагы ар түрдүү көйгөйлөр болду деген. Бирок эми ошол көйгөйлөрдү Кудай Алланын буйругу менен баардык көйгөйлөр чечилип, мындай биз аябай бири-бирибизге мындай көнүп кеткен 5 жыл убакыт керек болду да. Ошондуктан мен келиндерге дагы сиз айнеңиз менен чогуу жашаган 20 жылдын акыркы 5 жылы сизге жок, биринчи баштапкы 5 жылы. Сиз 5 жыл эмгек кылдыңыз ошону түзгөнгө, тургузганга. Калган өмүрүңүздүн бөлүгү эмне менен өтүп атат? Жыргал менен. Эми караңыз, бул жерде Эркин Мухаметович, мен сизге кыргыздын бир жакшынакай кеби бар да. Келиндин жаман болгону кереги тийбес ташка тең дейт да. Уулдун жаман болгону апийим ичкен маска тең дейт да. Эми ушул жерде сиз жана жогору айтып бердиңиз, көйгөй, үйдүн ичиндеги көйгөй. Бул бир эле ошол келин менен эле, тиги кайнене менен эле чектелип ошо менен бүтүп калабы, же бул жерде тажрыйбаңызда үй мүчөлөрү да бар да. Мына ушул жерде мен азыр жана Жанаранын сөзүнө да кичине кошумчалап кетейин. Баягы азыр көп жаштар кенже баласы экен, акыркы баласы экен. Анда тиги ошол бул аэропорт дешет экен да. Бардыгы келип кона берет. Станция. Мен таң калып, мен айттым, кыздарга азыр мен кайрылып атам да, силер кайра ата-энеси бар экен. Мен ошол үйгө барам. Кенже бала экен, кандай сонун карыясы бар үй. Карысы бардын ырысы бар. Мынакей. Аталар күндө күн алыс ырыскы менен келет, чакырыктардан келет. Апаларга кабар алганы келет перзенттери. Апа, моуну салынып алыңыз, апа, моуну алып келдим сизге деп. Апалар балдарыны карап турат, кеп кеңешин айтат. Үйдө карыясы бар, кандай жакшы, канча сен билбегениңди ошолор билдирет да, эгер алар да жакшы болсо. Жакшы мамиле кылса, туура тарбия берсе. Ана үйдө, кээ бир үйдө жык кайынсиңдилер болот, кайнелер болот. Ошону кайнене аларга балдарга аябай жакшы багыт бериш керек да. Бул келинибиз, бул сенин жеңеңер, мындай кылгыла деп койсо эле бүттү. Апанын сөзүн кыздар аткарат. Ошо кайынсиңдеримди отургузуп алып, ар бириңер бирден ишини бөлүштүрүп алгыла. Бул азыр иштебейт, бул өкмөттүн ишини кылат азыр. Бардыңар кызмат кылгыла десе, куп болот деди. Ошол өмүр боюнча жетти да кыздаргачы. Карагыла, мен өтө туура айттыңыз да. Азыр кыздарыма ушунчалык сүйүнөм. Азыркы кайынсиңдилерим дагы аябай жакшы экен. Ушунчалык баягы кичипейил, ак көңүл, ушундай бир жеңе дешип, Аллахыма шүгүрлөр болсун, мага дайыма ушундай бир жакшы кайынжыктарды туш кылган. Бирок бизде коомдо бир көйгөй бар. Бизде келин келет десе, бир кызматкер келет деген түшүнүк бар да. Мына ушул түшүнүктөн кантип арылсак болот? Бүгүн кантип кайненелерге эмне деген кайрылууну айтсак болот? Же болбосо кайнене эмес, эртең уулун үйлөймүн деген болочок келини боло тургандарга эмне деген кайрылуу айтат элек? Апалар, эгерде келин ала турган болсоңуздар, кул келет дебеңиздер. Ал кул базарда сатылып келбейт, ал кул эмес ал. Биздин үйгө сонун кыз келет, мына кыздарыбыздын катарында. Биз эртеңки неберелерибиздин апасы келет. Эртең урпак уланат, ошолордун апасы келет. Кандай сонун үйгө баш кирет. Бардыңар жакшы мамиле кылгыла деп ушундай бир сонун мотивацияны бериш керек да бардыгыначы. Анан деп эле кыздары кээ бир үй бүлөлөрдө кыздары келсе барды төргө отуруп алып эле, "Бот, тигине жаса." Алып келбейсиңби? Бүтүр. Отурасың былжырап десе эле бүттү. Ал бутта кулдан кызматчы. Ал кызматчы эмес, керек болсо кыздар, кайнежелер айтып коеюн. Келиндерге кийлигишпегиле. Көп кайнежелер келип алып туруп, өзү үйүңөрдө кожойке боло бергиле. Апаңардын үйүнө келгенде жөн эле
мындай бир келиндин кызматын көрүп, кой сен деле отурчу, аны мен деле жасап жүгүрөм. Кофту мен эле демдейинчи отуруп кой, эй жаным, инимдин аялы да бул деле эс алсын деп ошентсе болобу? Жал кулбу? Кайсы кул базардан сатылып келди? Кул келет дегеңиздер апалар. Кыз келет үйүбүзгө деңиздер. Алла разы болсун ага. 4-жыл ушул айымдар менен иштешип жатамын. Көбүнүн көйгөйү ушул жерде да. Кийлигишүү маселеси. Кайнелер кийлигишип, эмнеге кылбайт? Мисалы, ал эртең менен жумушка кетиши мүмкүн, кечке чейин жумушта иштеп келиши мүмкүн. Күтүп отурушат экен да, ал качан келип тамагын жасайт, анан баягы адамдардын идиштерин жууйт, баардыгына төшөк салып берет. Анан эмнеге муну кылбайт? Эмнеге эртең менен эртерээк туруп чай бербейт, же болбосо эмнеге бизге чай бербештен жумушка кетип калды деген сыяктуу сөздөрдү айтуу менен дагы баягы келиндерин чүнчүтүп, аны кул катары пайдаланып жатышат да. Мен айтат элем, мисалы, ар бир эле кайнене неберелерин ушунчалык акылдуу, мындай көрөгөч, ушундай бир жакшы, эркин, бактылуу болуп чоңойгонун каалашат да. Мисалы, сизге суроо узатсак, сиз неберелериңиздин бактылуу болгонун каалайсыз, Сөзсүз алганда. Анан бирок ошол эле учурда келини бактысыз болуп туруп, мисалы, ал бактылуу балдарды тарбиялай албайт. Эмне дегенде, эч качан. Ал стресс болуп атат, депрессия болуп атат, ыйлап атат, өзүн өзү мисалы өлтүргөнгө чейин алып келип жатат да. Мына ошол учурларда ал кантип балдарына жакшы тарбия бере алат? Ал өзүнүн жинин мисалы кайненесинен чыгара албайт, кайнатасынан чыгара албайт, жолдошунан да чыгара албайт. Анан эмне? Күчү жеткен ким? Баласы болот дагы, баласынан чыгара баштайт. Анан мисалы кайненелер эле кайнаталар да айтып калышат, эмнеге биздин көзүбүзчө балдарды уруп согот деп. Ал ошо айласы жок да. Башка бирөөдөн чыгара албайт да ал. Ачуусун балдардан чыгарат. Түшүнбөйт, эмнеге эле мени уруп атат, эмнелеге мени тилдеп атат деп балдар түшүнбөйт. Анан ошол учурда мисалы бактылуу небере тарбияланабы, акылдуу небере тарбияланабы мисалы эч убакта чыкпайт да. Бактылуу эне гана тыйындын экинчи бети болуп калат да бул жерде. Тыйындын экинчи бети бар. Биз чындап эле ошондой болгон кадыр баркты, сыйды сезе турган кыздарды өстүрө алдыкпы? Себеби дегенде кээ бирки кыздар турмушка чыккан мезгилде болду, мен барып туруп бутты асып коюп жата турган жерге барам. Себеби дегенде мен турмушка чыктым. Баары тигинин мойнунда деген учурлар кездештиби? Биз тескерисинче үй бүлөнү ошондой келинди аябоо менен, келинге болгон, келин тарапты алуу менен үй бүлөлөрүн сактап калабыз деп атып, биздин бүгүнкү көрөрмандардын арасында көрүп аткан эртеңки турмушка чыга турган болочок келиндер дагы бар да. Анан биз ошолорду башка жакка нукка салып албайбызбы? Кыздарды мектепте эле, мектеп курагында эле, ошол мектепте илгери кыздардын чогулушу болчу эле, бир класс жетекчибиздин класстык саат, тарбиялык сааттары бар. Кыздарга да бөлөк эле өтүш керек, мен мектепке барып өттүм ошол сабактарды. Ошондон 7-8-9-ду 1, 10-11-ге 1. Ошон үчүн тиги райондук элге билим берүү бөлүмүнө да барып айттым башчысына. Райондук бүт кыздарды топтогула, жыйнагыла, директор айымдарды топтогула, айта турган кебим бар. Себеби 11-ди бүткөндө эле турмушка чыгышы мүмкүн, эч кандай даярдыгы жок. Мынеки. Анан ошол жерден көйгөй пайда болду. Балдар деле даяр эмес да алтыным. Балдар деле. Балдар көрсө баягы никеде убада берүү менен үй бүлөнү багамын, кийим кече менен камсыз кылам, тамак ашын берем, алып келем дейт. Бирок көп балдар ошого даяр эмес, эркек балдар, мырзалар даяр эмессиңер. Анан эмне кылам, тамакты жасай бербейсиң дейт. Эмнеден жасайм дейт да, чыгып кетет, ошон менен баягы уруш баштала берет. Бул сөзүңүздү мен түшүнүп атам. Жашоо өзү бул көп нерсени талап кылган. Мындайча айтканда бир көп даярдыкты, окууну, айтайлык ага болгон эмгекти талап кылган жол экен да. Бүгүнкү күндө чындап эле сиз айткандай, бүгүнкү күндө биз эмне кылып атабыз? Бастырып келип эле мына жардын башынан эмне кылып атабыз? Түртө салып атабыз. Сен нике окуп туруп эле мына эми жашай бергиле деп. Сиз айткандай даярдыксыз сууга секирген 2 жаш байкуштар чөгүп атат. Бул учурда биз үчүн айтсак болот экен да, бүгүнкү күндө биз жаштарыбызды турмушка даярдоочу атайын окутуулардан өткөрүү зарылчылыгы бар. Ушул айтылат, бирок аткарып элек. Аткарып элек. Жерлерде айтылат, адамдар ошону айтат. Ошондой курстар болсо, никеге турарда немеде арыз таштады да. Ошолорго 1 айбы, 2 ай ушундай бир курстар болсо, даярданса кандай жакшы болот деп. Даярдыксыз турмуш куруп, жаштардын арасында мага келген миллиондогон каттардын арасынан мен ошондой чечимге келдим. Балдар да даяр эмес, кыздар да даяр эмес турмушка. Эми 2 ай жашадык элек, эми 3 ай болду эле, анан мынтик, анан тигинтик, анан кайнене мынтик, кайнеже мынтик, анан күйөөм болсо урушуп атат мени, апасын угуп атат, эжелерин угуп мынтип атат. Сенде айып жокпу, сен таптазасың де. Бизде
бакыт ордосу үй бүлөлүк баалуулуктарды чыңдоо борбору бүгүнкү күндө мына ушундай үй бүлөлүк жашоого үй бүлөлүк турмушка даярдоо курстары менен алектенип аларды окутуп келет да. Бизге ошол үй бүлө маселени тегерегенде дагы көпчүлүк адамдар өздөрүнүн жеке көйгөйлөрү менен кайрылып атышат. Ошол кайрылган көйгөйлөрдүн бирөөсүндө бир келин келди. Өзүнүн көйгөйү менен оор, абдан оор. Бүгүн өзүн таппай, балдарын таппай, күйөөсүн таппай, ара жолдо. Анан отуруп сүйлөдүм, сурадым, эмне көйгөй болгону десем, мына ошол биз айтып аткан даярдыксыздыктын себебинен айтайлык кызык жери мындай. Өзүн кичине бир дин таануу жагында бир аз аракет кылган, өзүнүн Кудай астындагы милдеттерин так аткарганга, жок дегенде күйөөсүнүн астындагы жоопкерчиликтерин так билгенге аракет кылып таанып билгенден кийин, бирок ошол алган билими кайрага зыян берген. Кандай билесизби? Жөнөкөй бир эле мисалын айтайын. Анын кайнагасы бир буюм алайын деп үйгө келип калса, эшикти какса, кимсиз дейт. Мен баланча келин, мен кайнагаңмын. Бир буюм керек болуп калгандан кайрыла калдым, келдим эле десе, сиз үйгө кирбейсиз, сиз мага махрамсыз, кете бериңиз деп узатып коет да. Айттым, ал кайнагаң ушу дин жөнүндө маалыматы бар беле десем, жок эле дейт. Көрдүңбү, сен өзүң алып алган маалыматыңдын өзүн кайра өзүңө бычак кадап алган. Себеби дегенде кыргыздын биз айтайлык улуттук баалуулуктарында, кыргыздын өзүнүн жашоо тарыхында бул кайнага шариаттык деңгээлде ал махрам, мындай айтканда ал оор иш, бирок кыргыздын жашоосунда ал кайнагасы келген учурда жок дегенде чайын коюп туруп, анан алган буюмун өзү көтөрүп чыгарып бериш керек эле. Десем, мен ошону билбептирмин дейт. Көрдүңүзбү? Мына ошондуктан мен кайрадан кайрылып айтат элем жалпы угармандарга, эгерде эртеңки күнү жакшы турмуш курамын дегендер болсо, анда бакыт ордосу үй бүлөлүк баалуулуктарды чыңдоо борбору сиздерди атайын окутуудан өткөрүүгө эшигин дайыма ачат. Кыргыздын бир жакшы сөзү бар да, кайнененин камырынан деген сөз бар да. Ушул тегеректе бир кененирээк сөздү ачып берсеңиз, кайнененин камырынан дегенде биз жакшы кайненеден тарбия таалим алып, алдагы жакшынакай болуп туруп кайнене болуп келатат деген. Мынакей ушул нерсе уккум келди эле да. Карабайсызбы? Бүгүнкү күндө кыздарыбыздын ойлонуусуна мен таң калам да. Эртеңки күнү биз баары байбиче болуп, бакыйып отуруп, ысык чай ичкибиз келет, бирок эч качан кайненеге кызмат кылгыбыз келбей атат да. Бүгүн мен кайненеге кызмат кылып, кайненемди байбиче катары төргө отургуза албасам, эртеңки күнү мени ким төрүнө отургузат деген. Мен сизден уккум келген нерсе ошол чындап эле кайнененин камырынан эртеге ал деген сөз. Кандай сонун мамиле кылсаң, сен андан жакшыраак мамилени күтөсүң. Начар кылсаң, начарды көрөсүң. Мына жакшы мамиле кылсаң, көркөмдүү мамилени көрөсүң. Ал деген сөз жанар айып бүгүнкү күндө өзүнүн арыгын казып, эртеңки байбичеликтин эмнесин камын көрүп аткан экен деп. Кандай дейсиз? Ооба. Эң туура деп айтат элем, чын эле биз ошол улууларга кандай мамиле кылсак, кичүүлөрдөн да ошол мамилени эле көрөбүз да. Анан жана дагы бир сурооңузга мен жооп бергим келип жатат. Сиз айтып кеттиңиз, мисалы кыздарды сыйлаш керек деп атасыңар. Келин болуп түшкөн жерде аларды аябай мындай ханышадай кабыл алсын деп жатасыздар. Анан ошол жакта бул жерде бир гана келе жаткан жак иштебестен, ошол кызды бере турган жактагы иштеш керек да. Мисалы, бул жерде окуулар бир гана кызга болбостон, ошол эле кыздын апасын да окута турган мектеп болуш керек. Кайненелерди окута турган мектеп болуш керек. Анткени ошол эле кызды берип жаткан адам эмне? Келин дагы алат да. Анан мен кызым барып тигил жакта ханыша болуп отурсун дагы, менин үйүмө келген кыз бизде кул болсун деген дагы адамдардын аң сезимине кирип калган нерсе бар да. Келин кылышы керек, ал эми кыз кылбашы керек деген нерсе бар. Анан ошол нерсени жоюу иретинде дагы ушул Бакыт Ордо буюрса сонун сабактарды уюштуралы деп пландарды коюп жатабыз. Анан ошолордун жардамынын натыйжасында биз ушул адамдардын жашоосун өзгөртүүгө дагы салымыбызды кошолу деп атабыз да. Анткени адам эч убакта жөн эле кыймыл кыла бере турган болсо, ал адамдын жашоосу өзгөрбөйт. Эң биринчиден адам ушул
өзүнүн аң сезимин, ой жүгүртүүсүн өзгөртүүсү керек. Андан кийин туура кыймыл аракет кылуу керек. Биз туура эмес эле кыймыл аракет кылып эле азыр эмне баягы өзүбүздүн жаңы эле сиз айтып кеттиңиз, бир окуулардан алган нерсе өзүнө карама каршы чыгып жатат деп жатасыз. Анан бул жерде биз ошол эле мусулманчылыктан алган илимдер деп айталы, ошол эле мисалы Европадан алып жаткан биз билимдердин баардыгын ушул именно кыргызга тууралап туруп, биздин менталитетке тууралап туруп, андан кийин гана беришибиз керек да. Биздин мисалы ошол эле бере турган курстардагы ушул кыргыздын менталитетине туура, жалпак тилде деп айтат элем, мындай түшүнүктүү, бизге сиңимдүү кылып бергенге буюрса аракет кылабыз. Эмне дегенде эч убакта жанагындай бир кесип айткан нерсе болбойт да. Бул жерде ошол үй бүлөнүн жашоо турмушуна да шартына карашыбыз керек. Ошол эле учурда мисалы түштүктө ар түрдүү салттар бар, түндүктө ар түрдүү салттар бар дегендей, ошолорду дагы бир аз мындай карап байкаштырып туруп анан. Жанагай, ушул жерде сиздин пикириңизге мен кошумча айткым келип турат. Себеби дегенде үй бүлө бул өтө бир катуу принциптерди, катуу эрежелерди талап кылган чөйрө да. Чындап келген учурда эгерде ошол талаптар аткарылбаса, үй бүлө тургузуудан деле кызыкчылык жок болуп калат. Айтайлык жөнөкөй, айталык бир жигит үйлөндү, келинчеги бар, жакшынакай, баардык талаптарга жооп берет, бирок такыр күйөөсүнө кулак салбайт, өзүнүн билгенин жасайт. Тим эле ал айтканын айткандай бүтүрөт. Тим эле ата энең менен болгон мамилеси сонун. Бирок баягы аялдын аял катары күйөөсүнүн алдындагы болгон айталык уруксатына, күйөөсүнүн алдында болгон талаптарга жооп бере албаган болсо, анда бул үй бүлөнү тургузуш кыйын деп ойлойм да. Ошондуктан ошондой эле жанагы маселеде эгерде диндик көз караштан келген кээ бир маселелер бар, ошол диндик келген маселелерди дагы биздин менталитетке сиз айткандай тууралап туруп, ошол нерсенин аткарылуусун биз жөнгө койсок, мен ойлойт элем, ошондо баягы биз айтып аткан, биз күтүп аткан бекем үй бүлөлөр эмне калыптанат эле. Ошол жерде мен апаларга айтмакчымын, кыз бере тургандар. Баягы кызды бергенде Кудагый, эми мен болушунча тарбияладым, чоңойттум, эми калганы сиз өзүңүз тарбиялап аласыз дейт. Ооба. Деп алып туруп, анан кийин башкара баштайт да. Кудагый, кызымды жөнөтүп коюңуз, конок келди. Кудагый, сагынып кетти, 3-4 күн жатып кетсин. Мына жараканы апалар кетирди. Бердиңби Кудагыйга, бүттү. Кызым отургузуп алып туруп, ошондо айтыш керек да, Кудагый, мына кызым, сен ушул кайнатаң, могу кайненең, бул күйөөң. Бүттү, бүгүндөн баштап сен ушулардын үй бүлө мүчөсүсүң. Сен келсең биздин үйгө, мына күйөөң менен гана келгин да, бир келе чайымды ичип кайра кеткениң. Менин үйүмдө конбогон. Деп туруп ушуну өзүнүн бир ситуациясы болот, кырдаалы болгону. Ошону апалар эч качан кийлигишпеш керек да, бүттү, кызыңды бердиңби, бүттү. Анан кийин Насып кийлигишүү бир баягы жигиттин апасынан эмес, кыздын апасынан болгон кийлигишүү. Периштеси өйдөрөк кызым. Ошого баш ийгин, итаат кылгын, аны сыйлагын, урматтагын, жакысы агарып жүрсүн. Жакшы узатып кой жумушун, жакшы тосуп ал. Мына ушул ата эне төрөдү ушуну деп туруп айтып койсо аябай жакшы да. Анан балдар дагы, балдарга айтарым, о балдар үйлөнө турган болсоңор эгерде бир жакшына сүйгөн кызыңарды алып, келин келди үйгө, эртеси анан сүйүктүм, могу менин атам, могу менин апам. Ушулар мени төрөдү, тарбиялады, чоңойтты, өстүрдү, мына үйлөдү. Ушуларды жакшы көрүшүңдү мен суранамын, кызмат кылышыңды суранамын. Булар базарда сатылбайт. Алмаштыра албайм деп туруп колуңарды. Аялды алмаштырышым мүмкүн деп аялыңарды колуңарды мынтип койгула да. Лекин ата энемди алмаштыра албайм. Мына. Дегенде сүйүп турган кыз макул дейт. Анан кийин мага жазышат да, мен ошону чыгарып чыгарып айтып атам. Эже, эки оттун ортосунда дейт да. Эки оттун ортосунда калбас үчүн сүйгөнүңөрдү алып, эртеси ата энеңерге ушундай жакшына кылып туруп көрсөтүп, ата энемди сүй деп айтып койгула. Аларды алмаштыра албаймын дегиле. Мына ушунун өзү, ушул кыймылдын өзү келин менен кайнененин ортосундагы маселеге бир түз багыт салып коет экен да. Карабайсызбы? Эгерде чындап эле иш башынан эле баардык нерсе баардыгына түшүнүктүү болгон болсо, алган курсту ар ким өзү тааныйт. Эне катары, ата катары, жигит катары, келин катары. Бул тегеректе, бул тегеректе. Апага кошумча айтып кетейин, мына эң туура сиз айтып жатасыз. Бул жаатта ошол эле мына эркек адам болуп атпайбы? Эң негизги нерсе мен айтат элем, ошол кайнене келин мамилесинде дагы баягы эркектин дагы ролу чоң ролду ойнойт. Маанилүү, ошол эле тааныштырып, мына бул менин апам, ата энем.
ооба мен булардан эч жака кете албайм. Эгерде сен мени менен жашай турган болсоң, ушуларды кабыл алып жашашың керек. Жана келинин дагы айтып, апа, ата, мына бул мени сүйгөн жарым. Сиздер дагы ушул кабыл алышыңыздар керек. Бири-бириңиздерди түшүнүшүңүздөр керек. Ошол учурда мен бактылуу болом деп баягы өзүнүн баягы приоритетин дагы мындай көрсөтүп айтып кое турган болсо дагы экөө айла жок, анан эмне кылат? Баягы кемчиликтерине көз жумат, кээ бир жерде жашырып жатканга туура келет да. Мен мисалы болот эми ар түрдүү азыр эми 20 жыл биз тим эле шундук деп мондай айта албайсың. Эми баягы идише кагышат дегендей кээде апабыз маанайы жок болуп калган учур, баласына жини келген учур болот. Ошондо мен айтам, апа, мен сизден кутула албайм. Сиз менден да кутула албайсыз. Ошон үчүн жакшынакай жашайлы деп коем, болду. Анан ап кел отур деп анан экөөбүз чай ичишебиз. Мисалы бул жерде мындай нерсе да. Ошол 5 жыл учурда баягы бири-бирибизге көндүк деп айтып атпаймынбы? Баштапкы 5 жыл чыдап коюш керек экен да, негизинечи. Анан ошол чыдап кое турган болсоң, андан кийин эми Кудайга шүгүр. Жашоо Каргара күтсөң, кыз ара бөртөсүң деген сөз бар. Бул нерсе абдан сонун сүйлөнгөн нерсе экен. Анан мына Өктөмкан апа айткандай, кыз баягы үйүнө тез бара берген болсо дагы бул өтө жаман нерсе. Мен мына 20 жылдан бери өзүм жалгыз ата-энемдин үйүнө барып бир жумалап же бир күн жаткан кыз эмес. Бирок мен ата-энемдин үйүнө мына жолдошум жок барып мындай жалгыз бир жумалап же бир айлап жаткан келин эмесмин да. Мен мисалы төрөп келгенде деле жана 40 күнгө алып кетип калышат экен. Анан ал учурда деле мисалы эмне болуп атат, кандай болуп атат, сөздөн сөзгө өтөт дегендей баягы кыз деле ачылып баягы кемчиликтерин айтып коюшу мүмкүн, ар түрдүү нерселер болушу мүмкүн. Анан ошондон баягы бет ачылыштар, ал тигил Кудайым деле мындай турбайбы, же болбосо алардын үйү тигиндей турбайбы деген сыяктуу сөздөр деле кетет. Анан ошон үчүн мен билбейм, ошо 40 күн өзүнүн ата-энесинин үйүнө барган деген нерсеге мен каршымын да, мындай ачык айтканда. Эмне үчүн кайненеси деле ошол апасындай болуп караса болбосо? Эмнеге жардам бербесе, ал анын небереси да. Сөз түрдө эле аны эмне ссылкага жөнөтүш керек. Жанатан бери сүйлөшкөн биздин маегибиздин алкагында мага бир ой келип атат да. Деги эле биз өзү инсандык, адамдык жашообузда жашообузду жакшыртуунун же болбосо жашоодон бир рахат табуунун бардык чарасына барат экенбиз. Айталык, чоң каражат кетирип үйлөрдү салат экенбиз, андан аянбайбыз. Чоң каражат кетирип окуу жайларга окуп, дипломдорго, кесиптерге ээ болот экенбиз. Кайсы бир өнөр үйрөнөт экенбиз. Же болбосо өзүбүздөгү баягы жашообузду жакшырта турган кайсы бир өнөрдү же бир кайсы бир жолдорду үйрөнүүгө келген учурда эчтекени аянбай жасайт экенбиз дагы. Бирок үйдүн ичиндеги болгон чыныгы жашоо рахатын суна турган үй, турмуш жашоосуна келген учурдагы даярдыкка келген учурда биз эмне кылат экенбиз? Аянат экенбиз да. Ал деген сөз такыр көңүл да бурбайт экенбиз. Окуш керек, ошого бир даярдык менен барыш керек деген нерсеге маани бербейт экенбиз. Себеби дегенде азыркы айтып аткан маселе келип туруп эле 3 кишиге токтоп атат да. Балы ким дегенде эки тараптан болгон кайненеге, анын ортодогу болгон келин менен балага. Төрт тарап ортосундагы болуп аткан процесске келген учурда төртөөнүн кимиси даяр десеңиз, билбейм эми 6, 7, 8 келин алган кайнене эле бир даярдыкты көрүп, турмушунан, тажрыйбасынан бир нерсеге ийгиликке жетпесе, жон терис менен сезип жүрүп. Бирок алгачкы күндөн тартып, мисалы үчүн Жанара жалгыз жигитке турмуш курат. Жалгыз жигиттин баласын үйлөгөн келин, кайнене каякта тажрыйба келин жумшаганда. Ошондуктан мага бир ошол нерсе келип атат да. Значит, бүгүнкү күндөгү мына ошондой айтайлык турмушка даярдоо курстарында, значит, кайненелер үчүн өзүнчө бир сабактар, сөзсүз болуш керек. Кайнаталар үчүн өзүнчө бир сабактар, турмушка чыга турган кыздар үчүн сабактар, эртеңки күн турмуш куруп, келинчек ала турган жигиттер үчүн өзүнчө бир сабактар болушу, бул дагы бир зарылчылык окшойт деп калдым. Себеби дегенде, мындай окутуулар мектептерде жок. Жогорку окуу жайларда жок. Садиктерде окутулбайт. Мечиттерде айтылса бир айда же бир жылда бир сөз болуп өтүп кетиши мүмкүн. Же болбосо атайын айтайлык лекциялар уюштурулушу мүмкүн 1 сааттык. Бирок 1 сааттын ичинде барып сен айтып сала албайсың. Ал үчүн мындай окутууларга чындап эле эл эмне болуш керек экен? Маани бериш керек экен. Себеби дегенде биз чыныгы бакытты үйдөн табышыбыз керек да. Туурабы? Үй ал биздин бакыт ордобуз. Ал жердеги болгон баягы бир орусча ырысчысы бар. Самая главная погода в доме деп ырдайт. Чындап эле сырттагы погода бул эчтеке эмес. Кар жайбы, таш жайбы ал биз үчүн анчалык маанилүү эмес, бирок биздин үйдүн ичинде үйдөгү аба ырайы болуш керек, ичиндеги аба ырайы болуш керек. Үчүндү үйдүн ичиндеги болгон аба ырайы кимге байланыштуу дегенде